Туғандар, қараңыздаршы. Ушундай жаңы ховаларды өзүңүздөр сурап жатасыздар. 371 керек эле. Ушундай 25 тонналык. Ал эми бунун жылы 2024 10-ай кылып койгон. Полный заводтун жаңы болгон. Бирок чындыгында айтсам, жасалган негизичи завод кылып жасап койгон. Бүт бардык жерине сонун мыналарды эми туура жаңы койгон. Баллондордун бүт бардыгы, дөңгөлөктөрдүн баары жаңы коюлган. Мындайча айтканда, жаңы машинада. Ушуну сурагандарга сиздерге бир катар ушуну тартып көргөзүп коелу. Өтө жакшы, өтө сонун простой аппаратура. Керек болсо, мынакей болт гайкалардан бери ушинтип сонун кылып меткаларды коюп, жаңы кылып жасашкан. Эми ушунун баасы границага чыгышы $33,000. $33,000. Ар жагына өзүңүздөр алып барып документини кандай кылсаңыздар ошондой кылып бүтүрүп аласыздар. Андан кийин мынакей жаңырактары. Булар деле кудум ошондой, бирок булардын баасы бир аз кымбатыраак болду эле. Туугандар, мынакей. Ал эми булар жаңырак, булардын деле жылы ошол. Булардын баасы границага $47,000. 25 тонна деген текстар. Кимге кызык болсо кайрылсаңыздар болот. 540 ат күч. Бул деле ошондой. Бунун азыр ушул актын моторуну өзү булардын мотору баягындай неме болот, электронный болот, бирок моторуну алып таштап, жаңы простой аппаратура моторду салып коюшуптур. Өздөрү ачыгын айтты. Бүт дөңгөлөктөрү жаңы, ишке даяр да, мындайча айтканда, өтө сонун. Кимге кызык болсо кайрылсаңыздар болот, мынакей достор. Кымбат машина алам, ушундай боло берет дегендер сиздер үчүн. Назарыңыздарда Жайфан 375 GH6 деген самосвал 25 тонналык. Кимге керек болсо жакшылап көрүп алыңыздар. Границага чыгыш баасын сразу айтып кетейин. $28,500 деп койдук. Мынакей достор. Бул баягы оригинал өзүнүн жасалбаган, өзүнүн бүт краскалары менен рабочий абалдагысы. Дөңгөлөктөр мынакей. Буларды негизи башка койгон жакшы, бирок убактынча иштетсе болот. Бул жактары деле мындай жакшы экен. Өтө дагы баягы чарчап калган эмес. Жылы дагы 2021. Кимге кызык болсо жазыңыздар, кайрылсаңыздар болот экрандагы номерлерге. Ал эми мен сиздерге азыр ичини дагы бир тартып көргөзөм. Мына сырткы көрүнүшү, рамалары дагы 2 слой, мындайча айтканда өтө жакшы. Хова дей бербей, ушундайларды карасаңыздар мындай комфорттураак болот. Мынакей рамалар дагы 2 слой. Асты дагы эзилип кеткен эмес, өтө. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар достор, туугандар. Рамастагы винкодтору дагы бүт өзүнүкү. Баягындай неме болгон эмес. Урулган же башка кагылган, неткен, кыскасы. Корпоратив эмес. Мынакей, бул жактары дагы жакшы. Мына өтө эле мындай жерлер да чирип кеткен жерлери жок. Азыр ичини тарталы. Мынакей. Ичи дагы таза. Буйруса, алып иштеткен адамга жакшы эле кызмат кылып берет деген өтөбүз. Ушул достор, пробеги дагы аз эле жүрүптүр. Просто аккумулятору отуруп калгандан. Болбосо текшере бермекпиз. Туугандар, ушул машинага деле эгер сатылса, билесиздер 5,000 сомдон призибиз бар.